Бейиш нуру. Скелет же биздин сөйөктөрүбүз жашообуз үчүн, денебиз үчүн өтө маанилүү. Ансыз денебиз формага ээ болбогон резина сыяктуу эле болуп калат. Органдарыбыз бири-бирине аралашып кетет. Атүгүл элестетүү да коркунучтуу муну. Бүгүн биз скелетибиздин кантип жаралып жана тартиптүү тизилип калышы мүмкүн экендигин карап көрөлү. Скелетибиз кокустуктан жаралганбы же башка жол мененби? Алгач, ыктымалдуулук теориясына логикалык мисал менен карап көрөлү. Элестетиңиз, кубикти биринчи таштаганда эле дароо 4 түшүп калуу ыктымалдуулугу 6/1. Башкача айтканда, 4 чыкпай калуу ыктымалдуулугу 5. Ал эми 2 кубикти бирдей таштаганда дароо биринчи таштай эле экөөнүн тең 4 түшүп калуу ыктымалдуулугу 36/1. 2 кубикти 2 жолу катарынан таштаган кезде дароо катарынан 4 чыгуу ыктымалдуулугу 1296/1. Мында 4 чыкпай калуу ыктымалдуулугу 1295. Тагыраак айтканда, 4 чыгып калуу ыктымалдуулугу өтө эле кыйын. Ошол эле 2 кубикти 4 жолу катарынан таштаган кезде катарынан баарында 4 түшүү ыктымалдуулугу 1,679,616/1. Элестетип көрүңүз. 1,679,616. Жөнөкөй эле 2 кубиктин катарынан 4 чыгуу ыктымалдуулугу ушунчалык жогору экен. Эми адамдын денесиндеги 600 сөйөктүн бири-бирине ылайыктуу болуп тизилип калышынын ыктымалдуулугу канча? Тагыраак айтканда, мунун баары кокустан жаралып калган деген сандырак теориянын көз карашы менен карап көрөлү. Адамдын сөйөктөрүн чогултуп бир мүшөккө салдык дейли. Ал мүшөктөн бирден сөйөк алып скелетти курап баштайбыз. Эгер туура эмес сөйөктү алып алган болсок, буга чейинки кураштырган скелеттерди кайра мүшөккө салып, кайра башынан баштайбыз. Башкача айтканда, бир мүшөктөн сөйөктү бир алганда эле катарынан сөйөктү курап чыгышыбыз керек. Кызык, 206 сөйөктүн бири-бирине ылайык туура чыгыш ыктымалдуулугу канча болушу мүмкүн? Триллиондогон сандар менен да эсептелиниши кыйын чынында. Демек, кокустан сөйөктөрдүн ушундай тартиптүү абалда тизилип калышы эч мүмкүн эмес экен. Логикага такыр сыйбаган, караңгылыкка, адамдын күлкүсүн келтирген абалга алып барган бир көз караш экен бул кокустук теориясы. Эми ушул сөйөктөрдүн кокустан ушинтип тизилип калышы эч мүмкүн эмес болуп турганда, сөйөктөрдүн кокустан жаралып калышын акыл эч кабыл ала албайт. Башкача айтканда, адамдын сөйөгүнүн кокустуктан жаралып калышынын эч мүмкүн эмес экендигин теория менен далилдедик. Эми жер бетиндеги адамзаттын скелетин элестетиңиз. Аны менен бирге бүткүл жан-жаныбарлардын сөйөктөрүн элестетиңиз. Кантип кокустан же өзүнөн өзү эң кооз көрүнүштө жаралып жана тартиптүү тизилип калсын. Ушул сыяктуу эле бүткүл жаратыктардагы орган мүчөлөрдү жана алардын жайгашуу ыкмаларын карап көрүңүз. Кантип кокустук менен жаралып, өз ордуна кокустук менен жайгашып калсын. О, менин бир тууганым. Кокустукка таянгандардын жаратыктардын жаратылышында Аллах жаратпады деш менен канчалаган оор, кыйын, мүмкүн болбогон күлкүлүү теорияларды кабыл алып жаткандыгын көрдүңбү? Алардын сунган теориялары акылга сыйбайт, логикага жатпайт. Албетте, мындай кереметтүү кубулуш болгон скелетибизди жараткан жана бир тартипте акылмандуулукка ылайыктуу түрдө тизген, чебер болгон Аллах Таала. Акыл ээлери болгон адамдар үчүн ушул скелет эле өзүндө өтө улуу акыйкаттарды камтып турат. Рисале Нур аттуу Курандын тафсиринин маанисинен алынды. Бейиш нуру.